Күн кыскарып, түн узарып калган мезгилде келди. Күз айы молчулуктун жана токчулуктун айы деп бекеринен айтылбаган чыгар элибизде. Анткени күздө дыйкандар түшүмдөрүн жыйнап кышка камына башташат. Бирок ар бир мезгилдин өзүнүн керемети бар эмеспи? Андыктан күз айындагы эгин жыйындардын түшүмдүүлүгү жана башка кызыктуу темалар туурасында бүгүнкү чыгарылышта да кенен айтып беребиз. Саламатсыздарбы? Эфирде элет көрсөтүүсү, студияда мен Нургазы Жаныбеков. Бүгүнкү чыгарылышта айылдагы аксакал ажыга камдап жүргөн каражатын кайрымдуулукка жумшады. Баткендеги көпчүлүк эгин аянттары суунун тартычтыгынан улам сугаруунун жаңы ыкмаларына дыйкандар өздөштүрүүдө. Эл эмгегин жер жебейт. Бул макала канчалык деңгээлде чындыкка жакын? Эмне үчүн быйылкы жылы помидор деп көкүрөк каккан дыйкандардын көңүлү көмүскөдө калды? Ааламга жол айылдан башталат. Түндүк менен түштүктү бириктирген жаңы жолдун курулуш иштери канча пайызга жетти? Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Красный Маяк айланын тургуну Созонбаев Сайыт Аксакал ажыга барам деп чогулткан каражатына 8 балалуу жашоо шарты оор коңшусуна үй салып берген. Кыйналып жашаган үй бүлөнүн совет доорунда курулган эски тамы былтыр жер титирөөдөн кийин кулап калып, жобайлар жаш балдары менен жазгы жаан-чачында короодо түнөп калышкан. Жобайлар бирөөлөргө жалданып кара жумушун жасап берип, тапканы нанга араң жеткен үй бүлө өз алдынча там салууга алы жетпей келген. Өкмөттөн бериле турган сууда да эл катары тийбей калган. Үлгү болчу бул окуя тууралуу кабарчыбыз Гүлжан Алтымышбаева кененирээк айтып берет. Bize korkunçlu. Korkunçtu. Nazilede şuap kaybını babam aktı. Sonra ben gitken. Nazara'da gitken. Jara kaldı. Kıldıklar jara kaldı. Жумабай Калматаев жыгылайын деп турган кампасын көрсөтүп жатат. Ал эми жашаган үйү 2015-жылдын 11-ноябрында катуу жер титирөөдөн кийин кулап калган. Тилекке жараша үй бүлө мүчөлөрү сыртка качып чыгып, эч ким жабыркаган эмес. Кырсык болгондон кийин айыл өкмөттөн жана өзгөчө кырдаалдар боюнча адистер келип, үйүн 4-чү деңгээлдеги авариялык абалда деп аныктап кетишкен. Турак жай салууга өкмөттүк комиссиядан 200 000 сом сууда берилсин деген чечим чыккан. Бирок ушул күнгө чейин жергиликтүү бийлик ар шылтоону айтып, сууданы бербей келет дейт Калматаев. Бирок ошол эле кырсыкта жабыр тарткан айылдаштарына акча берилиптир. Авария состояние жашау мүмкүн эмес бул үй. Башкаларга берип атчабы? Башкаларга бериптир. Жаңакты да бирөөгө бериптир. Анан Красноярскта бирөөгө да берем дептир. 10 000 акча мен болуп конушат жамас. Бул бала айтты. 10 000 акча берип атам. Бул талап кылган экен да. Пара. Мен жакында алам экенсиз да путта паспорт да. Сразу берет экен да. Мага шарт жок ага. Өзгөн районунун Красный Маяк айылынын тургуну Жумабай Калматаевдин 8 баласы бар. Эң улуусу 21 жаштагы Мырзабек, тубаса 2 көзү тең Азиз. Эң кичинеси 2 айлык Кымыркай. 8 баласына жада калса жөлөк пул да төлөнбөйт. Жумабайдын келинчеги Айчүрөктүн айтымында балдары эт деле көрүшпөйт. Кээде жумуртка кууруп жесек сүйүнөбүз дейт. Жалгыз кирешелери Мырзабектин майыптыгына чегерилчү 4 000 сом пособия. Сатсын начальникына көрүп тургандай. Кээде кыйналабыз. Кыйналганда аякпай чыгып кишине талаларга чыгабыз ишке. Жалданып чыгып иштеп келебиз. Алдагы көп болсо 200 сом, 300 сомго иштеп келебиз. Мындан пенсиясы менен шумен эме кылабыз. 4 000 тиет буга. Ошо тийгенде 10 пун алабыз. Мынага кээде леви чыгып калса леви карат. Стачылык кылат жазда. Ошо. Мен кээде столовойго чыгам иштегени. Үй бүлөнүн жашоо шартын көрүп туруп жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн чара көрбөгөнү зээндиге итет. Ошол эле учурда муктаждарга кайдыгер карабаган замандаштарыбыз да жок эмес экен. Калматаевдардын коңшусу Сайтбек Созонбаев уулдарынын ажыга жөнөтүү үчүн берилген каражатына ушул үй бүлөгө үй салып берип жатыптыр. Бүгүнкү күнгө турак жайдын үстү жабылып, ички ремонту башталган. Суук түшкөнгө чейин үйүнө киргизүүнү көздөп турам дейт Боорукер Аксакал. Колунда барларга не дейт элем? Жардам бергиле. Ушундай муктаж болоргондо жардам берсе сооп дагы болот. Ушуларды эми булардан кайтмаса Кудайдан кайтат. Балдары чоңоет. Кийин
Менин атам биз кичинебизде ушундай кишилер бизге жардам берген экен деп бизди сыйлайт. Созонбаев деген Сайыт деген киши бар экен. Ушу айылыбызда ушу баланын жашоо турмушуна карап, усталарды алып келип, баалап, айткан суммадагы бааны берди. Берип бүтүп, усталарды алып келип, үстүндөгү жыгачтарын, тиникелерин, керек болсо шурубуна чейин жада калса өзүнүн ушу жаңы үй салды эле, ошондон чипиген балам керек болсо мына рамкаларды ошо салып тур. Быйыл кыштан чыгып тур деп ушу кишиге аябай чоң рахмат. Пайгамбардын кошунасы ач болуп, ага жардам бербеген бизден эмес деген сөзү бар. Андыктан кайрымдуулук сооптуу иштешет дин кызматкерлери. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош. Атайын элет көрсөтүүсү үчүн. Суу маселесинин тартыштыгынан улам акыркы жылдары Баткен облусундагы көпчүлүк эгин талаалары кароосуз калып келүүдө. Абалдан чыгуу үчүн жергиликтүү калк сууну үнөмдүү пайдалануу максатында тамчылатып сугаруу ыкмасына акырындык менен өтүүдө. Кененирээк алдыдагы материалдан. Жергиликтүү дыйкандардын айтымында акыркы мезгилде тамчылатып суугаруу ыкмасы ыңгайлуу деп эсептешет. Дыйкан Жоробек Жапаров суу чарба тармагындагы адис катары Өрүк-Зара өрөөнүндө суу тартыштыгын жакшы билет. Дыйкан суу жетишпеген аймактарды өздөштүрүү максатында тамчылатып суугаруунун негизинде чарп элек курган. Бул чарп элек азыркы жаңы чарп электерден мурда ата бабаларыбыз баягы челектерди коюп иштеп жүргөн, алар көп жогору көтөрүлө алган эмес сууду. Бул чарп элек менен азыр биз 500 метр аралыкка 15 метр бийиктикке сууду көтөрүп атабыз. Ушул чарп элек чыгарып берип атат сууду. Бул эки жагга шланг урулган 100 метрден. Ошол 100 метр шланг суудун ошонун ичине кирип туруп айланып, ошол жерден бир давление пайда болуп туруп, ошол жогоруга айдап берет да. Жаш көчөттөр тигилген жердин аянты 1 гектарга чокул. Мындан 2 жыл мурда ушул дөңсөнү Жоробек Жапаров тегизетип 200 түп өрүк, шабдалы жана башка мөмөлүү дарактардын көчөттөрүн отургузган. Андан соң эл аралык донорлордун жардамы менен тамчылатып суугаруу ыкмасын ишке киргизген. Муну көбөйтүп азайтса болот. Азыр мисалы мындай эле тамчылап турат. Өзүң кандай кааласаң, мына ушундай тамчылап турса, мисалы түнү менен жакшы суу чыгып калат. Эч жака суу кетпейт. Муну эгер тезирээк суугарам деп турган болсо, мына кичине көбөйтүп койсо, бул көбүрөөк агат. Мунан да көбөйтүп койсо болот. Бул регулировкасы ушундан да. Мындан да койсо да көбөйүп кетет. Бирок аз ушундай болуп турса, мынанын астыга ным жакшы болот. Башка жака суу кетпейт. Суу өтө үнөмдүү пайдаланат. Аймактагы көпчүлүк кайрак жер аянттарын өздөштүрүүнүн жолун мыкты билген дыйкандын багбанчылык өнөрү да бар. Ал өрүктүн данегин, дарагын тиги баштап өзү өстүрөт. Ал үчүн атайын өрүктөрдүн сортун тандап алат. Анткени сортуна жараша өрүктүн көчөтү канча түшүм берери анык болот. Көчөттү жөн эгип койгондон эмес, көчөттү сортуга караш маани бериш керек болуп атат да. Ошого мен азыр өзүм мындан бияка базардан көчөт сатып албай, өзүм мындай питомник жасап, өзүм көчөт жасап, өзүбүздүн эң жакшы сортторду улап, ошол жерде көбөйтүп, мына тажик туугандардан дагы жакшы сортторун ушу базарда эң алдыңкы жогорку баада сатылып аткан өрүктөрдөн алып келип туруп салып, сортун жакшылап атабыз азыркы күндө. Бүгүнкү күндө тилекке каршы айрым аймактарда дыйкандар сууну сарамжалдуу пайдалана албагандыктан эгин аянттары кыскарып, дыйкандар жерден жакшы түшүм көрбөй калышкан. Андыктан жерлерде сууну үнөмдүү пайдалануунун жаңы ыкмаларын дыйкандарга түшүндүрүү зарыл дейт тажрыйбалуу багбан. Элимгегин жер жебейт демекчи дыйкандардын жер иштетүү тажрыйбасына түзөн-түз көз каранды экендиги талашсыз. Быйылкы жылдын түшүмдүүлүгү көпчүлүк дыйкандардын капчыгын кайыштырды. Анткени жаз алдында айдаган жерде отургузулган көчөттөрдү, отоо иштерине сарпталган каражаттар күйүүчү майга кеткен чыгымдарды эсептегенде көзгө түшүм дыйкандардын мээнетин актаган жок. Айрыкча помидордун баасы быйыл кескин көтөрүлүп, бул өсүмдүктүн түрү базарда жетишсиз, баасы жогору. Кененирээк алдыдагы материалдан. Панфилов районуна караштуу Вознесеновка айылындагы айдоо аянттарында зыянкеч курттардын көбөйүп кеткендиги, аба райынын туруксуздугу айдалган помидорлорго зыянын тийгизип, дыйкандар кандай гана аракеттерин көрүшпөсүн түшүм жакшы болбой калгандыгын айтышат. Быйылкы жамгыр көп болгондуктан түшүмүбүз мол эмес. Где-то 40-50% курт жеген. Өтө эле курт жеген, жамгырга байланыштуу. Заводко өткөзүбүз керек. Завод менен договор түзгөнбүз. Договорду актай албайбыз.
Мынакей kurttарды қарасаң, құрт болып жатады. Емнесін өткіземіз. Егер де аз ушинтип апарсақ, завод прием кылбайт да. Туурабы? Баарынан кызыгы мурдагы жылдары помидор өсүмдүгү ушул тапта базарда арзандап, ашкандар коңшу мамлекеттерге экспорттолуп турса, быйыл кайра Кыргызстанга помидорлор Россиядан кирип жатканы дыйкандарды ойго салат. Анткени Бажы Союзуна киргенде айыл чарба продукциясы сыртка экспорттолот деген дыйкандардын үмүтүнө суу сепкендей эле болду. Ага бирден бир себеп өсүмдүктүн бул түрүн жаман илдет каптап, тынымсыз жааган жамгыр, нымдуулуктан зыянкеч курт кумурскалардын түрлөрү көбөйүп, помидор өсүмдүгүнө чоң залакасын тийгизген. Былтырга караганда сапаты өлгүчө начар. Былтыр бул малдарда манандай азыр курт жеген мындай неме помидорлорду терген эмеспиз. Былтыр нормага иштегенбиз. Быйыл сапаты жок нерсенен азыр немеге саатыга иштеп отурабыз. Буанар Сатаркулова көп жылдардан бери Жайыл районуна караштуу Алексеевка айылында убактылуу жашайт. Көртүрлүк үчүн күнүнө эгин аянттарына келип, күнүмдүк жалдама жумуш менен үй бүлөсүн багып келет. Былтыркы жылы түшүмдүүлүгү жакшы болгон эгин талааларда берилген нормасын так, ашык аткарып, капчыгы да толуп турган. Жумуш берүүчүлөр быйыл түшүмдүүлүктүн аздыгынан улам жумушчуларга саатына 50 сомдон гана акча төлөшөт. Албетте мындай жагдай жумушчулардын жеке каражатына да чоң залакасын тийгизүүдө. Күнүгө ошо Диновкага иштегенибизде 350-тен чыгып жаттык. Буда сезон маалда иштеп калабыз. Анан сезон болбогондо иш токтойт. Ортолордо немеде 350-тен иштеп жаттык. Азыр болсо пиязга иштеп турдук. Таркага норма. 10 адам норма кылабыз. Ошол канча иштегенибизге жараша алабыз. Анан мындай иштеген помидор мындай иштерге чыксак, саатыга 50 сомдон алабыз. Канча саат иштесек 50 сомдон. Жусупбек Чүй облусунда убактылуу жашап жаткан туугандарына келген. Эгин талааларында жалдама жумуштарда иштеп, кийим-кечеге, окуу куралдарын сатып алуу үчүн керектүү каражатын топтоп кетүүнү алдыга максат коюп койгон. Мен Тажикстан Мурга районунан келген. Бияка 1-сентябрга кийим-кече кылалым деп келген. Жол киремди кылдым. Мен дагы биткен иштесем кайра кетем. Жок, бияка эмдиги жылы дагы кайра келем. Иштейм. Эмне жумуш кыласың бул жерде? Биякта поле акчып, помидор себип жатам. Иштер жакшы эле. Күнүгө канча төлөйт? Күнүнө 300-400 сомдон төлөйт. Быйыл помидор өсүмдүгүнүн түшүмдүүлүгү 70-80% начарлаган. Зыянкеч курттарга каршы пайдаланылган уулуу заттардын сапатсыздыгына дыйкандар түшүм жыйнай келгенде күбө болушту. Эмки жылы өсүмдүктүн бул түрүн кандай болоруна азырынча ишеним жок. Биз аренда калабыз жерде. 5000ден аренда. Айдатканыбыз нар жак бер жагы баары биригип кетет 6000 расход. Нанимайт эткенибиз канча киши? Ар бир кишиге 400-500ден төлөп атканбыз. Ототкондо казыр тердетебиз, например, 300-350 беребиз, саатына 50 сомдон. Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн бириктирген альтернативдүү жолду куруу иштери 38%га аяктады. Түндүк түштүктү бириктирген жол Кочкор, Чайы, Көкөмерен жана Казарман аркылуу өтөт. Негизинен байланыштардын көбү автожолдор аркылуу ишке ашкан өлкөдө бул жолдун мааниси абдан чоң. Ош-Бишкек жолуна альтернатива катары курулуп жаткан Жалал-Абад балыкчы жолунун жалпы узундугу 433 чакырымды түзөт. Жолду салуу иштери кийинки материалда камтылган. Жалал-Абад балыкчы жолунун курулушу 3 фазага бөлүнүп, план боюнча 115 чакырым аралыктагы жаңы жол курулат. Ал эми пайдаланып жаткан жолдор калыбына келтирилет. Учурда 1-2 фазаларда курулуш иштери жүрүп жатат. Биринчи фаза 2 участокко бөлүнөт. Жалал-Абад Казарман жана Кызыл Жылдыз арал участоктора. Жалал-Абад Казарман участогу 142 километр. 2018 жыл ноябрь айына бүтөт. Кызыл Жылдыз арал участогу 12 километр. Экинчи фаза Арал Казарман участогу 96 километр. 2019 жылы бүтөт. Үчүнчү фаза балыкчы Кызыл Жылдыз 161 километр. Кийинки жылдан башталат. Куакы балыкчы 22 километр. Долбоор боюнча калыбына келтирилүүчү жолу. Вне населенных пунктах 9 метр проезжий час, 3 метрден обочина, ширина 15 метр болот. Азыр дагы дор одежданы ушу дор одежда деп коебуз, үстүнкү покрытиядан түбүндө основание азыр бул күчөтүлгөн вариантта түзүлүп атат. Жолдун туурасы 20 чарчы болуп, 4 катар машина жүрөт. Негизинен 70-80 тонналык жүккө ылайыкташтырылып салынууда.
Жалпы калындыгы 15 сантиметрди түзүп, учурда 10 сантиметр асфальт төшөлүп, үстүнө дагы бир кабат асфальт төшөлөт. Жалпысынан бүгүнкү күнгө чейин мына 2016 жылдын августуна чейинки жумуштардын көлөмү бүгүнкү күндө бир 38%га жетип калды аткарылган жумуштар. Негизинен ушул биринчи фазада жер жумуштары, жанагындай өткөл, көпүрө, турбалар деп коебуз. Ошол турбалардын курулуштары, көпүрөлөр жана туннель ушундай сооружениялар курулуп жатат. Бул жолдун жалпы курулушуна $855 миллион каражат керектелет. Кыргызстан Кытайдын Эксим банкынан $400 миллион 20 жылга жеңилдетилген насыя катары алган. Биринчи фазанын курулушу кытайлык банк берген кредитке толугу менен бүткөрүлөт. Кийинки фазаларга чет өлкөлүк донорлордон каражат табуу жагы көрүлүүдө. Балыкчы Жалал-Абад түндүк-түштүк альтернативдик жолунун жалпы узундугу 433 чакырым. Анын 340 чакырымында өлкөдөгү эң чоң туннель курулуп жатат. Жалпы узундугу 3750 метр, бийиктиги 2500 метр. Туннелде кошумча жол бар. Ал ар кандай кырдаалда оңдоп түзүүчүлөр үчүн жолчо болуп эсептелет. Азыр ушу Казарман Жалал-Абад жолунда туннель курулуп атат 340 километрде. Мунун узундугу көрүп турасыңар 3750 метр түзөт. Муну деле китайская компания аткарып атат, China Road. Көзөмөлдү бирок башка консультант түзүп атат бияктан, Санкт-Петербургтан. Биринчи фаза 2 участокко бөлүнүп, куруу иштери 2018 жылы ноябрь айында, ал эми экинчи фаза 2019 жылы бүткөрүлөт. Ал эми түндүк-түштүк альтернатив жолу ишке берилип калса, мурдагы Жалал-Абад-Бишкек балыкчы жолуна салыштырмалуу 330 чакырымга кыскарат. Элизак Жолтоева, НТС, Жалал-Абад. Эки тизгин бир чылбырды колго алган түгөйлөр. Адатта муну менен биз бирге түтүн булатып жашап келген аял эркекти айтат эмеспизби? Ал эми кийинки сөз кылар каармандарыбыз түтүн булаткандан сырткары бир өнөрдүн түндүгүн кармап келишет. Жолдошу көп жылдан бери өтүкчү. Ал эми сыныктан башкасынын баары жогушту демекчи, эми ал өнөрдү аялы өңөрүп алып отурат. Өтүктөргө экинчи өмүр тартуулаган өзгөчө өнөрдүн ээси менен кабарчыбыз жеринен барып таанышып келген. Мен өз кесибим негизгиси ашпозчу повармын да. Ал поварлыкты бир 5-6 жыл иштедим. Андан кийин сокращение болуп иштей албай калганбыз. Андан бери жумуш жоктугуна байланыштан базарга чыктым. Базарда түрлүү кийим кече сатып жүрдүм, аркыны саттым, кийим кечени берки овощ ишиге да кирдим, иши базарда сатпаган эс нерсем калган жок да кыскасы. Анан ушул жерде жолдошум экөөбүз муну өздөштүрүп алганыбызга бир 8 жылдын бети болуп бартат. 8 жылдан бери жолдошума жардам берип атып эле ушу кесипти үйрөнүп алдым. Эң биринчи баштаганда менин жолдошум мени замочка тиктирчи. Женский замочкаларды чаптап берчи, мен тикчимин. Андан кийин акырындан жанында жүрө берип таканы үйрөндүм. Анан таман жасаганды үйрөндүм. Ошонун баарын кыйналып атып эле үйрөндүм да, ушу жасап көрүп, дагы бузулуп калып кайра эметип жүрүп анан үйрөндүм да. Анан азыр эми кыскасы жолдошумдан деле кем калбайм, жакшы иштеп уже үйрөнүп алдым, толук бүт. Эми өтүкчүлүк, конечно, мындай мен кыскасы айтканда намыстанган жокмун. Ушул өтүкчү аял экен деттирдим, себеби мен үй бүлөмдү ушу менен багып атам. Salamaz, kandayız? Bu gelince savaşkasını alıp gördün mü de? Görmüşsün. Onu, bir yarımda. Takası kene öküldü. Bunu kançadan tek birisi?
Такага ак берем. Такага бересиз. Такасын 150. Arkası da gitti de görseniz. Кайсы жерге кетти? He, 150 кылып берем. 150 kılıp berem. Ой эже сиз жасайсызбы? Мен биринчи жолу аялдарды көрүшүм. Тиги бу дешип жанан ой алып келе бер. Жакпаса анан айтасың деп жанан жасап бергенден ии эже рахмат деп көп кишиден бат алабыз. Бир күндө жакшы болгондо где-то бир 10-15 клиент элейбиз. Ал 10-15 клиенттин обувь ар кандай да. Мисалы, бирөөсү таман такасы бар, бирөөсү такыр түшүп калган обувьтар, кээ бир круговой бат бүткөнү да бар, мында кыскасы. Кеч бүткөнү да бар, аябай трудный да бар, жеңили да бар. Ошентип отуруп көп эле кардар болуп калат кээдечи. Кээде чындап келгенде 1-2 клиент менен отурабыз, анда да эле шүгүр дейбиз. Эртеден кечке отурабыз, 1-2 клиент менен гана кирип кетебиз үйүбүзгө кайра эле. Анда да унчукпайбыз, мейли шүгүр ушуга да деп. Элет программасынын чыгармачыл тобу айыл аралап эң орчундуу деп саналган маселелердин күнгөй тескейин сиздерге айтып берди. Айылдагы ийгилик кемчиликтерди биздин чыгармачыл топ кийинки жуманын дүйшөмбү күнү айтып берүүнү уланта бермекчи. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.